Азыркы учурда ОШМУ жана Улуттук илимдер академиясына караштуу автоматика жана машина куруу институтунун алдындагы кандидаттык жана докторлук диссертацияларды коргоочу диссертациялык кеңештин төрагасынын орун басары профессор Идрис Кенжаевдин жетекчилиги менен 4 илимдин кандидаты даярдалды. Техника илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын академиги, элге билим берүүнүн отличниги, энергиянын жаңыланган түрү жана автомобиль транспорты тармагы боюнча адиси, күн нуру аркылуу иштөөчү мештер, күн нуру аркылуу иштөөчү жол чырактардын ойлоп табуучусу, ОШМУнун табигый ресурстар борборунун башкы илимий кызматкери Идрисбек Кенжаевдин 70 жаш мааракеси белгиленди. Көрүнүктүү окумуштуунун мааракесине арналып окуу жайда 4-чү өнөр жай революциянын шартында өлкөнүн илимий технологиялык өнүгүүсү аталышында эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулду. Азыркы учурда Идрис жетекчилигинде биздин ОШМУ мамлекеттик университетинде өзүнчө илимий мектеп түзүлгөн. Ошол илимий мектеп ошол азыркы учурда Кыргызстандын бардык облустарында ошол кайра жаралуучу энергия булактарынын орнотмолорун ошол иш жүзүндө ишке ашырып келе жатат. Илимий практикалык конференциянын жүрүшүндө коноктор Идрисбек Кенжаевдин 70 жаш мааракеси менен куттуктап, анын илимдеги орду, илимий эмгектери өлкөнүн энергетика тармагына кошкон салымы чоң экендигин баса белгилөө менен бирге, анын жетекчилиги астында бир нече илимий ачылыштар, долбоорлор ишке ашырылганын кошумчалашты. Иш-чара онлайн жана кадимки шартта өттү. Ошондой эле иш-чарада илимий баяндамалар окулду. Рахмат урматтуу кесиптештер, Кыргызстандын факультет жамааты. Профессор Идрисбек Кенжаевдин жетекчилиги менен 4 илимдин кандидаты даярдалып, 3 докторант, 4 PhD докторант жана 2 аспиранттар жана изденүүчүлөр илимий иштерин жыйынтыкташууда. Агайдын илимий багыттары, анын адамгерчилиги жөнүндө көптөгөн сөздөр болуп атат. Биз эми Идрис жөнүндө айтканда, ал киши жөнүндө айтканда сөз түрдө устат, окутуучу, тарбиялоочу, багыт берүүчү адамды толук элестетебиз. Мына акыркы 30 жылдын аралыгында бул киши менен түздөн-түз байланышып, түрдүү мамилелерде болуп келе жатабыз. Негизги багыты катары бул улуу окумуштуу деп айтсак болот. Мен азыр жана жогоруда дагы белгилеп өттүм. Негизги 3 багытты Кыргызстанга алып келген адам. Бул стерлинг кыймылдаткычтардын түрдүү модификациясы боюнча биринчи илимий изилдөө иштерин жасаган адам. Идрисбек Кенжаев 1 монографиянын, 1 окуу китебинин, 15-тен ашуун окуу методикалык колдонмолордун, 100дөн ашуун илимий макалалардын, 7 ойлоп табууга берилүүчү патенттердин автору. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, ОШМУ жаңылыктары.